Assalamu alaikum, Müslümanlık doğanlar. Kayrımdı bol Qomluq Kayrımdılık Fondu. Biz hazır köpten beri birece aybay zarıl men öte muhtajmın dep kayrılgandыктан bara alбай жүрдүк элек. Biz ошо Индия маселеси боюнча жүрүп калдык, көп бошой албай. Азыр ошол эжеге баратабыз. Бул эже Ак өргөдө жашайт экен. Biz hazır Ак өргөдөбүз. Ал эже маселеси мындай экен. Мен өзүм көзүмдөн операция болдум дейт. Жакшы көрө албайм дейт. Кызым бар дейт, кызым инсульт алган. Машина коюп кеткен деп ушундай кызымдагы оор экен да эмеси. Анан эпилепсиясы бар экен, көп кармап калат экен көбүнчө. Бул апа өзү дагы азыркы кезде вагондо жашап атыптыр. Ошо кышы менен бир вагондо күн кечирип, өтө акыбалы оор. Биз азыр ошол эжени кабар алган баратабыз. Анын акыбалы кандай экенин чогуу көрөбүз буюрса. Дарикан Күдөйева 1961-жылы Кочкор райондо жарак дүйнөгө келген. Чоңой белге жеткенде турмушка чыгып, бир кыздуу болгон. Бирок турмуштун оор күндөрү башка түшүп, жолдошу жалгыз кызы менен таштап кеткен. Ошол күндөн тарта кызын өзү тарбиялап өстүргөн. Азыркы күнү кызы талма оорусу менен ооруп келет. Эже Assalamu alaikum. Kandaysiz эже? Жакшысызбы? Жакшы. Отуруңуз. Сиз Жок, мына жака отура беребиз биз. Биз Карымды бол Коомдук Кайрымдуулук фондунан. Сиз канчадан бери кайрыласыз? Кечирим сурайбыз биринчиден. Сиздерге убакыт бөлүп келе албаганыбызга себептигинде жетише албай атабыз. Biz ошо Индия маселеси менен жана боор маселеси менен ошонун аркасынан жүрүп, сиздерге жетише албай калдык. Урматтуу бир туугандар, бул эжекебиз көптөн бери бизге кайрылып, эженин акыбалы өтө оор, ушунда мына вагондо жашап атат. Кышы менен кээ бир туугандарыбыз 2 этаж, 3 этаж салып алып, өзү временкада жашап атат. Бирок ал жакка жашаганга адам жок болуп атат. Мындай бир туугандарыбыз бүгүнкү күндө вагондо жашап, бул вагондагы астынан суук кирип, мындай чирип калган эмеген, эпте ушундай күн кечирип атат. Бирок ар бирибиз билип коелу, ысырапкорчулукка кыямат күнү сөзсүз жооп беребиз. Ошон үчүн ошол чоң нерсени салып алып, анын ичине жашай албагандан кийин ал тамкор. Мечит салып, мечитте намаз окулбагандан кийин ошол мечит кор дейт. Биз ошондой ысырапкорчулуктардан өзүбүздү сактайлы, ушу колдон келген жардамыбызды мекендештерибизге берип үйрөнөлү буюрса. Дарикан эне 4 жылдан бери Ак өргө конушунда вагондун ичинде жашап келет. Кызы оорукчан болгондуктан өзү иштешке туура келүүдө. Иштебейин десе тамак ашты ким алып бермек эле. Ошол себептен небере жытын жыттай турган учурунда троллейбус жууп күн кечирип келүүдө. Өзүм ошо жолдошума чыкканыма кичинекей 18 жашыман баштап турмушка чыккам. Кызым кичинекей кезинде эле ал башка үй бүлө менен кетип калган болчу. Анан кызымды ошол жашка чейин өзүм өстүрдүм. Кызым кичинесинен баштап эле оорукча. Микроинсульт алды. Мында дагы кичинесинен дагы алган. Ошо баш оорусу менен ооруйт. Буту колдор ошо талма оорусу бар. Ошо жакын арада ошо эмеге түшүп калды, ошо баса албай калып 3 ай алышып жүрдүк, лечение кылдырып жүрдүк ушундай. Өзүм болсо ошо Ак өргөдө ошо
7-тирлөө маршруттарында иштейм. Орса болуп. 5800 сом алам. Алар ошо квартирама, ичкен-жеген менен мындай дарылар менен жашайм. Өзүм астма боюнча чоттомун. Эми азыр ошо көзүмө операция кылдырдым, хруста салдырдым. Ошол ичкен-жегени менен ошо зарплатам жетпейт, каражат жагы жетпей, анан квартирада келебиз. 4 жылга карады бул жерде турганыма. Кызым оорукчал болуп калып, ага да каражат жетпей, анан ошо кайрымдуулук элим, жерим бар экен, ошолорго ыраазымын. Алла ыраазы болсун, Алла берекесин берсин. Ошолор кайрылып, ошолордун аркасында ушундай ден соолугубузду чыңап, ошо операция болуп чыктым. Кызымга да ошо лечение кылдырып, санаторияга бардык, неврологияга жатты. Ушул вагондон ушинтип өйдө жагы кичине жылуу эле болот. Анан алдынан ушундай шамал келип турат аябай. Кызым экөөбүз ошол жерге жаткандан шамал келет, анан ушул жерге экөөбүз эки баштанып жатабыз ушул жерде. Кызым биякта карайт, мен биякта карайм. Ошентип кыйналып келебиз. Ушу шамал кирип турат асты жагынан. Кайрымдуу бол коомдук фондунун негизги максаты көз жашын төккөн энелерди кучагына кызап, батасын алып калайын деп иш кылат. Ал эми биздин фонддун арты менен кайдыгер карбаган мекендештерди кошо кайрымдуулукка чакырып келебиз. Урматтуу мекендештер, мына азыр бул эженин акыбалын өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мына 4 жылдан бери ушундай жерде жашоо дагы өтө кыйын маселе. Бул эжелер дагы жакшы жылуу жашагысы келет, бирок Алла тааланын тагдыры экен ушундай сыноо берип коюптур. Бул сыноолор албетте өтөт. Бул кыйынчылыктын аркасында жеңилчилик сөзсүз болот. Жыргалчылыктын аркасында көп эле жыргап кете турган болсок, ысырапкорчулук менен анын аркасында кыйынчылык дагы болуп күтүлүүдө да. Алла таалам эч кимге кыйынчылык бербесин, оору бербесин. Бүгүнкү күнү эжекебиз жана троллейбус жууп, маршрутка жууп келген болсо, операция болгону бери үйдө эле. Азыр иштегенге эч ким жок. Кызы дагы инсульт алып, жумушка жарабайт экен. Ошон үчүн биз кадимки эле ушу өзүбүздүн береше мекендештерибизге, кыргыз элибизге кайрылып кетет элек, колубуздан келишинче 1 сомдон дагы болсо чыгарып, эжекеге колдон келишинче жардам берип коелу. Анан эжеке бизге дүйнөнүн 4 бурчунан кыргыз мекендештерибиз, биз башка эмелерге кайрылбайбыз, араб дебейбиз, түрк дебейбиз. Ошо кыргыз мекендештерибиз эле, кыргыз бир туугандарыбыз эле ушу дүйнөнүн 4 бурчунан четте жүрүп көп сунуштар болот. Ошо кол сунган мекендештерибиздин иши менен канчалаган жакшы жумуштар бүтүп келатат буюрса. Биз болгону көпүрөлөбүз. Анан ошол мекендештерибиздин дагы мына бекер магазинибиз бар. Бекер магазинибизде ошол четтен, көбүнчө четтен келип, мына Бишкекте швеялар берет, кийин бекер дүкөнүбүз бар. Ошол бекер дүкөндөн сизге мондай эме жылуураак алда көзүңүзгө эметиңизде мына жолукту алып келдик. Анан мына үйдүн ичинде кичине жылуураак жүрүңүздө мына халат экен, мына халат. Мына халатты алып келдик. Анан мына жемпир экен, сизге бул жемпирди жылуу кийип алыңыз. Анан мына эшикке чыкканда мына куртка экен мына. Мына куртка бир кийиңизчи, бир кийип көрүңүзчү. Күн эметип калды, ошондой болсо дагы сиз алда көзүңүз эме болуптур, жылуу жүрүңүз. Мына жакшы ылайыктуу эле экен буюрса. Бул ошол четте жүрүп бир тыйындап акча чогулткан мекендештерибиздин салымы эжеке. Ошолорго бир жакшы бата берип коюңуз. Анан ал эмес, бизге акча салуу маселелери деле болот. Азыр ушул эме болуп калды. Кийин Кудайым буюрса дагы байланышып турабыз сиз менен. Моногу 1000 сомду алып, ичине керектүү үйүңүзгө жаратып туруңуз. Биз продукт алып келели дедик элек, анан балким продукттарыңыз жетиштүү болуп, башка нерсе зарыл муктаж болуп калабы деп ушул акчаны алып келдик. Бул дагы ошол кыргыз элимдин салган салымы бул дагы. Акчалай дагы салышат, кийин дагы беришет, Кудайга шүгүр, баары жакшы болуп атат. Ошол мекендештерибизге бир батаңызды берип коюңуз, анан Кудайым буюрса дагы бул жагы келип турабыз. Балдарым, эми ошо мекендештерге, сиздерге окшогон кайрымдуу, боорукер, жарокер адамдарга ыраазымын. Алла ыраазы болсун.
ишиңе ийгилик болуп, Алла Таалам берекесин берсин. Ыраазымын сиздерге. Ушундай муктаж болуп турган кезде ден соолуктуу элим, калкым, жерим бар экен, кайрылуу элдер көп экен. Ошолор кайрылып, ушундай баталарын берип, батамды берип, ошолор менен айыгып кеттим. Кызым да кичине буту кыймылга келип, буттан туруп, азыр ушу массажга келип атам. Ошо ыраазымын сиздерге. Рахмат. Аллах кабыл кылсын. Аллах кабыл кылсын. Урматтуу мекендештер, ар бириңиздердин кошкон салымыңыздар Аллахым кабыл кылган болсун. Сиздердин аманат дайыма орду менен биз ошол берилген аманаттарды кыянат кылбастан өз ордуна жеткирүүнүн аракетиндебиз. Аллах кабыл кылсын. Биздин жана сиздердин кылган жакшылыгыбызды Аллах кабыл кылган болсун. Кыямат күнү Аллахтын ыраазычылыгын таап, Аллахтын алдына бетибиз жарык барууну насип кылган болсун. Алыс кетсе жолун күтөт зарыгап, нуру өчүп, кош кареге карагап, эркелеп ал, тоюп жыттап жытынан, бир мезгилде таба албайсың жалынып дегендей, ата энени жоготуу күн эч качан айттырбай келет эмеспи? Байыртадан ата бабаларыбыз 3 тамга менен эне, аял, кыз деген затты ыйык тутуп келбеди беле? Ал эми азыркы заманда көчөдө кайыр сурап, ыйлап жүргөн энелер көп. Бул биздин эркектердин алсыздыгы. Келгиле мекендештер, бир жеңден кол чыгарып, бир жакадан баш чыгарып, колдон келген жардамыбызды берели.